Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Ал эми режиссердук пультта Азиз Чокморов жана Чынара Асылбекова иштеп жатат. Таңкы бурулуштун негизги маселеси уктуруусун баштайт. Урматтуу радио угуучулар, өлкө президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө мыйзам долбоору боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзамга кол койду. Референдум өлкөбүздө жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен бирге 11 апрелде өтөт. Биз бүгүн мына таңкы бурулуштун негизги маселесинде мына ушул референдумдун өтүшү, жаңы долбоордун маани маңызы туурасында токтолобуз. Анда угармандарга биздин студиябызга келген мейманыбызды тааныштырып өтөлү. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн жогоруда айтылгандай конституциялык реформа, алдыдагы референдум маселеси тууралуу, деги эле азыр өлкөдөгү коомдук саясий турмушубуздагы, социалдык экономикалык турмушубуздагы өтө маанилүү болгон маселелер тегерегинде сөз кылуу үчүн студияга Конституциялык кеңешменин мүчөсү, Кыргыз Республикасынын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугундагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Байсалов Эдил Жолдубаевичти чакырганбыз. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы, аман эсен? Студиябызга кош келипсиз. Биринчиден Кыргызстанга келишиңиз менен аман эсен. Анткени бизде ушул биринчи конституциялык реформа башталат деп жаңыдан бир эфир алып көргөндө да бир кетиңиз эле. Мына андан бир топ убакыт өтүптүр. Угармандарга айтып коелу, биз түз эфирдебиз. Телефондор ачык. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондор аркылуу пикирлерди угалы. Андан сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасында да биз түз эфирдебиз. Кошулуп өзүңөрдүн ой пикир сунуштарды комментарий катары же билдирүү катары да жиберсеңиздер болот. Анда суроо мындай, мына азыр биз тааныштырдык, алдыда референдум өтүшү күтүлүп жатат 11 апрелде. Бул референдумга чыгарыларын тастыктаган жарлыкка президент кол койду. Анан бул чоң окуя, мына азыр жаңы конституциянын долбоорун кабыл алуу зарылдыгын биз элге дагы мындай бир түшүндүрүп, референдумдун мааниси канчалык экенин өлкө үчүн. Мына ушул жагдайда бүгүн ушул программабызды сунуштап атабыз, Эдил мырза. Кандай дейсиз сиз? Бул биздин өлкө үчүн канчалык ушул референдумдун мааниси бар? Бул биз муну жаңы конституциянын долбоорун бир канча жолу биз алып чыктык. Сиздин дагы пикириңиз биз үчүн абдан маанилүү. Рахмат. Биринчиден ушул өзүбүз мекенибизге келип кайтып ушул өзүбүздүн элибиз, журтубуз менен ушул саламдашып, сиздердин эфириңиздерге аркылуу ушул кутмантан биздин эгемендүү мамлекетибизде. Анан албетте ушул конституциялык референдумду өзүңүздөр айткандай, баягы белгилүү окуялардан кийин ушул жаңы жетекчилик келип, анан жаңы ушул өзүнүн саясий көз карашы боюнча ушул азыркы бийлик жарабай калды, азыркы система ушул элдин мүнөзүн чак аткара албай калды, толук кандуу, эффективдүү өнүгүү жолуна түшө албай койдук, буну бирдемке кылбасак болбойт деп айтып, анан жанагындай конституциялык кеңешме түзүлүп, анан ошол талкуу жүрүп атты. Анан мына өткөн аптада бир кандай көп жаңылыктар болуп кетти, бирок ошол жерде мына биздин өзгөчө бир жаш депутаттарыбыз жогорку кеңеште жанагындай кармашып аткандын биз туура ошону түшүндүрсөк жакшы болот эле да. Алар ошол конституциянын долбоорунун текстине эмес, ошол конституциялык кеңешме же болбосо жогорку кеңеш бекитилген конституциянын кандайдыр бир туура эмес жагдайларына эмес, ал негизги чыр өткөн аптадагы катуу жаңылыктарга чыгып аткан, ал процессуалдык жактан болуп атты. Ал ошол депутаттар комитеттен өткөн жокпу, баланча депутат койдубу, койгон жокпу деп ошол бири-бири менен мындай кандайдыр бир салгылашуу болуп атты. Ошол көптөгөн мындай мен элдер менен жолугуп көрсөм, ушул туура эмес бир түшүнүк болуп калыптыр да, бул конституция жарабайт. Бирөөсү да конституция жарабайт деп айткан жери жок. Вот. Анан калк айтса калп айтпайт дегендей, биздин 10 январда элибиз мына эң эркин толугу менен барып анан айтты. Мына биз президенттикке кайтсак болбойт деп. Эми буну албетте биз ушул эле парламенттик система иштеп кеткен күндө биз деле ошого ошону үмүттөнүп, колдоп, анан иштеген нерсе болсо, мисалы жакшындай бир эме болсо аны ким бузмак эле.
анан ошол жарабай калгандыгы үчүн биз балким еще ага даяр болбогондугубуздан үчүн ошондон улам анан мындай бир ушул кадамга туура болуп атпайбы. Анан кийин талкуу болбой калды дегендер дагы эми уну мен дайыма айтам да, бул биз 25 жылдан бери башка нерсени талкуулаган жокпуз. ооба. Ушул эле конституция. Бунусу туурабы, бунусу туурабы, бунусу туурабы, бунусу туурабы деп эле. Ай башка мамлекетти карасаң, мамлекеттерде биз мектептерди кандай, значит, билим берүү системасын кандай алышыбыз керек. Мына мисалы саламаттык сактообуздун өзүнүн абалын көрдүк. Мына жакында бир былтыр кандай катастрофа болуп калдык. Азыр эле көрүп атабыз, жумушсуздук, жакырчылык деп атабыз, кымбатчылык деп атабыз. Ушул саясатчылар ошолорду талкуулап, ошолорду талашпастан эле ушул эле бир эле конституция бир абстрактный, как будто ошол эле тойгуза тургандай, же ошол эле бизди камап тургандай эле бир эмени мен карап, биз жаш кезде дагы ушул эле студияда, ошол эле мурунку президенттердин убагында канча буларды талкууладык. Анан ошондой эми албетте эми биздин мамлекетибиз бир 10 жашта, 15 жашта болгондо биз дагы баягы бул жагыбыз эле туура эмес экен, бул тамгасын оңдоп койсок эле алдыга жыгып кетебиз деген дагы мындай үмүттөр болду. Ай көрсө бизге президенттик жарашпай эле парламентке коюп койсок эле бардыгы толук эркиндик болуп калат деп дагы биз үмүттөндүк. Эми мына буюрса быйыл 30 жыл биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүз. Анан мындай эми бири-бирибиз менен канча өзүбүзгө мактанып, канча өзүбүз ушул эгемендүүлүгүбүз менен өзүбүз баттын албай мындай сыймыктанабыз. Канча жакыр болбосок дагы башка бизге мамлекеттин кереги жок, бизге эгемендүүлүгүбүз керек. Бул биз чечкиндүү эле айтышыбыз керек. Бирок мына эми чындык ушундай ачуу болот экен. Эми азыр көптөгөн мындай ийгиликтерибиз тилекке каршы жок. Ошондуктан азыркы мен дагы баягы былтыр келгенде ушун айтсам көп кишилерге жаккан жок. Жекелер мындай сөзүм, бирок сөздүн ачыгы демократия ачка мамлекетте болбойт. Демократия жакырчылыкта жанагындай кандайдыр бир биздин жараныбыз жооптуу, өзүн толук кандуу, ишенимдүү, ээн эркин алып барылат деген ал теория гана эмес, практикада мына биз көрдүк. 4 октябрда мына биз ортого салсак, мамлекетибизде жанагындай эле эмне болуп кетти? Добуш сатып алуу, ар кандай. Ошондуктан сөзсүз түрдө негизги мына бир 5, 10, 15 жылдын ичинде биз ушул экономикабызды көтөрүп алсак, сөзсүз түрдө албетте биз парламенттик системага толук кандуу кайтыканга даяр болобуз деген. Эди мырза, ушул эле бир суроо пайда болду да, менде азыр Талайгүл өзүнүн суроосун берет го. Эми сиз азыр айттыңыз, чын эле эске салдыңыз. Жогорку кеңеште өткөн жумаларда ошо процедуралык жактан көбүрөөк мындай бир кайым айтышуулар, процедуралык жактан сын пикирлер айтылды. Бирок мазмуну жагынан алып караганда да бир жагдайда мен сиздин пикириңизди билгим келип атат. Жанагы бийлик бутактарынын бирдей абалда болушу, анан бири-бирин көзөмөлдөө функциясын аткаруу принциби жөнүндө да көп пикирлер айтылып атат да. Мына Human Rights Watch уюму дагы конституциянын долбоору боюнча өзүнүн бир кескин ойлорун айтты. Жанагы адам укуктарын сактоодо ошол жогорку көрсөтүчтөрдү кармоого бул тоскоол болуп атат. Мындан тышкары жана бийлик бутактарына бирдей абалда болуу принциби 70-берени бузат экен. Ал жерде ошол президенттин ыйгарым укуктары көбөйтүлүп, парламенттин ыйгарым укуктарын алып коюп мамлекет башчыга өтүп кетти. Ал деген керек болсо президент өзү дагы мындай мыйзам долбоорду четке гана кагып койбосо өзү дагы демилгичи болот экен. Анан жана 76-79-беренелер дагы ошол нерселерди дагы баягы депутаттардын кол тийбестигинен ажырашып алып келет анан деген сыяктуу бир топ пикирлерди айтты да. Анан бул уюмдун баасына сиз ушу дипломат катары кандай комментарий бересиз? Жок, биз ал ошол Human Rights Watch'тун билдирүүсүн өтө мындай бир таңкалуу менен кабыл алдык. Албетте, анткени бул өтө мындай туура эмес маалыматтарга негизделген экен да. Аларды угуп көрсөк, биз ал уюмду сыйлайбыз, өтө мындай оор басырыктуу, таасирдүү уюм. Бирок аларды угуп көрсөк, биз парламентти толугу менен жоюп салгандай болуп атабыз да. Парламентти жоюп салгандай. Жок, парламент калат. Албетте, анан кийин өтө мындай эми бир жагынан мындай күлкүлүү бир эме болуп атат. Дейт да, эмки ошол авторитардык мамлекетте дейт, депутаттардын жанагы кол тийбестигин алып, ошол депутаттарды камоого жол ачылат дейт. Айланайындар, ай. Ушул парламенттин азыркы мына иштеп аткан конституциянын учурунда ушунча депутат мурункуларда камалды беле ошол мурунку президенттерибиздин учурунда. Так ошол конституциянын атасы деген биздин терең сыйлаган агаларыбыз
камалып атпайбы? Ушул так ушул парламенттик конституциясынын учурунда мына аларды ОПКдай эле жанагындай буттарын колдорун кайрып туруп эле жанагындай кишендеп атышпайбы депутаттардычы. А биздин ошол Human Rights Watch тескери айтып атат да, ушул силердин ушул депутаттардын көз карандысыздыгын чектеп коет экенсиңер деп. Андай коркунучтар ар кандай эме боло берет, божомолдор. Анан эми негизинен албетте эл аралык пикир, ушул эл аралык изилдөөчүлөр негизинен албетте мен буну моюнга алыш керек, тынчсыздануу бар. Тынчсыздануу анткени ошол бизде ушундай бир кандайдыр бир өзүн юристмин деген дагы башкалар деп ушундай бир жанагындай сын айтып же чырылдап баягы айтып атканда тынчсызданышат. Бирок мен айтып коюшум керек, мына туугандар, биздин эгемендүү мамлекетибиз өзүбүздүн тагдырыбыз өз колубузда. Ал кандайдыр бир чет өлкөлүк бир уюм же мамлекет же кандайдыр бир институт, алар кыргыздар силер мындай жашашыңар керек, же мындай моунуңар туура, же формуласы так ушундай бир математический формула менен жанагы баланстын 1 граммын ягына жылдырып койгон деген андай мүмкүн эмес. Бул өзүбүздүн тажрыйбабыз, өзүбүздүн жашообуз, өзүбүздүн өз колубузда жанагы тагдырыбызды чечип кандайдыр кылып атабыз. Ушул мына значит тарыхтын моундай значит отрезагында биз ушундай чечимге келип аткандан кийин мен айтып коюшум керек, буну өтө чоң жоопкерчилик менен кээ бир бизде ушул сынчылар айтып калышат да, бизди дейт Европада эл аралык коомчулукта бизди күлүп атышат. Анан мындай эле мазактап эле бир барып аткырып, кандай шылдыңдап атышат дегенди Ана ошол элдин пикирине таасирин тийгизип атпайбы? Жок, ошондо мен аябай таң калам да, ким шылдыңдап атат? Ким кандайдыр бир над нами смеются деген бир сөздөр бар. Сиз сырттан байкап атасыз да, ошондой болуп атабы? Андай болбойт. Аякта жан тартышат, кызыгышат, көрүшөт. Бирок аякта бардыгы бул кыргыздар өздөрүнүн өз тагдырын өздөрү чечип, жанагы кимдигин өздөрү кескен эл, мамлекет, туусу, мамлекети өзүнчө деп кандайдыр бир тескерисинен сый менен тынчсыздануу бар албетте. Булар баягы шашып кеттиңер, минтип кеттиңер деген сөздөр айтат, биз аларга түшүндүрүп беребиз бунун бардыгын. Андан кийин аларда деле бардыгы баягы эми бар эми 1-3-4 баягы 30 жылдан бери бизди баягы дыккат менен карап кыргызда эле болуп калган баягы биздин тарыхыбызды, саясатыбызды билет. А көбүнчөсү мына келип алып эле бүгүн Бурунди, бүгүн Кыргызстан, эртең Бурунди, бүсү күнү Бразилияны караган, изилдеген андай эле кишилер бар. Анан алар туруп эле бер жакта караса эле ошондой, анан аларды биз түшүндүрүп беребиз. Жок, бул мындай, тигиндей деп. Ошон үчүн анан дипломаттардын милдети ошондо да. Эдил Жолдубаевич, мына сиз күзүндө эле ошол конституциялык реформа маселелери талкуулана баштаганда эле жакыр өлкөдө парламенттик башкаруу болбойт экен деген позицияны мына бүгүн да айтып атасыз. Негизи эле январда президенттик шайлоо менен катар биз өлкөдө башкаруу формасын да тандап алдык да, президенттик башкаруу деген. Демек бул кандай болгон күндө да өлкөдөгү бир элдин жүгүн, мамлекеттин жүгүн көтөргөн бир чоң жоопкерчилик президентке жүктөлүп атат деген маселе. Бирок ошол эле учурда аны мындай бир бардыгын бийликтин баарын бир колго алып алыштыгы деген да пикирлер айтылып атат. Негизи эле бул ушул жерден сиз жоопкерчиликти көрүп атасызбы? Анткени өлкөнү 10 жыл бою эксперимент кылып келдик деп айтканыңызда азыр эсиме түшүп атат. 30 жылдан бери. Ушул нерсени парламенттик башкаруу өзүн өзү актаган жок деген айтпадыңыз беле? Ооба, туура. Жанагы биз ошол туура ошол 2010 жылы кабыл алынып атканда эми теория менен мисалы көп эле сөздөр болгон. Бизде партиялар жокко, партиялык бийликти түзүү боюнча баягы партия иштеген партия жок эле болчу. Баягы билесиздерби, мурун 90-жылдары Феликс Шашимбаевич айткандай, бул бүт партиялык бир автобуска да батпайт деп койбоду беле. Ошондон бери эле баягыдай болуп жүрүп, баягы эми деп ошентип айтылганда, бизде ошол авторлор минтип айтканда, ушул көч бара-бара түзөлөт. Анан мындай чабак курганды эле баягыдай баланы океанга таштап коюш керек, анан өзү баягыдай минтип кетет, анан эле үйрөнүп кетебиз, түзүлүп кетебиз деп. Анан ошол действительно эксперимент болду. Үйрөнүп кетпей турмак, чөгүп кеткен аз калдык. Анан ошону көрүп туруп, билип туруп, кантип эле ушуну уланта беребиз? Бул азыркы
партиялык деген эме псевдо система. Биз азыр баягы айтып атпайбызбы, парламенттик десек, парламенттик эмес. Аныкысы да туура. Бул псевдо парламенттик, жасалма, ушундай бир фальшивый парламент болуп калды. Элдик бийлик эмес эле, ошол бир 5-6 партийный барон, бонза, олигархтардын колунда болуп, ошол депутаттыктарды сатып эле, эми өздөрүнүн эле фракцияларын карабайсыздарбы? Бир тизме менен келишет, отурушат дагы, анан бири-бирине уже бир партия болуп калбайт. Алар бардыгы эле жанагындай өзүнүн кызыкчылыгын, же болбосо ошол эле бийликтин кармап калыш үчүн улам бир ошентип жүрүшөт эжеке. Анан кийин ал бул действительно мурун биз теориясы жагынан ушуну коркунуч кандайдыр бир катары көрсөк, мына азыр өзүбүздүн тажрыйбыбыздан көрдүк. Ошондуктан бул жерде тилекке каршы, эми тилекке каршы ушунун бардыгы иштеп кетсе гана, мына сыймыктанып эле буну бардыгын айтпайт белек. Тилекке каршы азыркы учурда биздин мамлекеттин негизги максаты бул жанагындай элдин жашоосун жакшыртуу. Ушул экономика жагынан, башка жагынан, улуттук коопсуздугубуз бар, башка маселелер бар. Ушунун бардыгын эле ордуна биз көрсө, эми кээ бир жаш мындай биздин да муундар чоңоюп калбадыбы? Анан ошолор дагы мындай анда сүйлөшүп көрсөм, алар деле ушул биздин демократиянын азыркы тарыхтын баягыдай эми көрүп, эми туура эмес ошол мамлекетти же саясаттын негизги максаты шоу катары көрүшөт экен да. Зато дейт, жакыр болсок дагы күнүгө биздин жаңылыктарыбыз кызыктуу дейт. Эми айланайындар, биздин парламентибиз же башка саясатыбыз, жаңылыктарыбыз албетте кызыктуу эмей турмак. Просто эми цирк, өзүнчө күнүгө эле шоу. Бирок ал урматтуу, мен ошол карындаш инелериме дайым айтам да, туугандар, биз башка мамлекеттерди көрбөй атабыз. Аякта саясаттын ушул талкуунун негизги маселеси бул өнүгүү жолуна түшөт. Өнүгүү жолуна, жөн эле мынтип эле баягыдай шоу кыла берсек, албетте аны менен ал боюнча биз чемпион болуп бүттүк. Эдил Жолдубаевич, ушул жерден мына сөзүңүздөн улам суроо пайда болду да, мына сиз баягы өнүгүү жолуна түшүш керек деген нерсени айтып атасыз да. Анан бүгүнкү күндө январда президент Садыр Жапаров кызматына киришкенден кийин алгачкы эле аракеттери жана тышкы саясатты жөнгө салуу багытындагы аракеттери болду да. Мына Россияга, Казакстанга, Өзбекстанга болгон расмий сапарлары, анан ушул тышкы саясатты бир мындан ары эгемендүү бүтүн мамлекет катары алып кетүү багытындагы аракеттери. Сиз ушуга кандай баа берип атасыз? Биринчиден албетте ушул өзүбүздүн ушул кандайдыр бир ички талаш, жанагындай элдин көтөрүлүшү, анан дагы бир кандайдыр бир мамлекетте өзгөрүүлөр болуп кеткенден кийин албетте өтө эле чоң мындай бир зыян келтирилет да мамлекетке. Мамлекет эл аралык мамилелерге, анан өзүбүздүн кандайдыр бир тынчтанууда болот, жакын, алыскы кошуналар. Анан эми албетте ошол негизги ошол стабилизациянын негизги ошол кандайдыр бир жолу, ошол өзүбүздүн партнерлорубуз менен, коңшу мамлекеттер, улуу державалар менен бир сыйра барып, мына биздин мамлекетибиз туруктуу, бүтүн, демократия бардык жолу ошол элдин бийлигине таянып, мына шайлоо ээн эркин өттү, билебиз. Жанагы бүт байкоочулар бардыгы таанып, анан эл дагы ошол жабыла барып, ошол шайлоодон добуш беришип, анан өтө күчтүү мандат. Мен баягында да бир күчтүү мандат алды десем дагы, ошого кээ бирлер сын айтып атат. Действительно 79% алган, это любой мамлекетте, батышта, чыгышта бул өтө күчтүү мандат деп эсептелет. 50% плюс бир добуш менен алып туруп эле бийликти алып койсо болот. Ал деле аты президент. Бирок бул жерде өтө ошол элдин көпчүлүгү 10 январда добуш бергени, бул ички саясатта дагы, тышкы саясатта дагы бул өтө чоң фактор. Значит, бул кишиге кандайдыр бир эл өзү тагдырын ишенип берип атыптыр. Анан бунун бийлиги күчтүү экен дегендей бир мындай баа берилет да. Анан ошондуктан тышкы саясатта биринчи мына кадамдар шилтелип аркы берки бизден жакын партнер тууган мамлекеттерге барып келгендери, мына менин оюмча, эми мен бул жерде айтып коюшум керек, албетте бул барып учурашкан эле.
Бул жерде барып эле учурашканы. Кээ бирлер айтат, эмне гана жыйынтык, Эми 3 айда тышкы саясатта эмес, ички саясатта жаңы эле жаңы киришип атат. Тем более bizde деле бул стабилизация боло элек да. Bizde мына конституциялык реформа бүтө элек, парламенттик шайлоо значит өтүшү керек. Мына жергиликтүү шайлоолор жарыяланды. Анан азыркы ошол учурашкандары бул менимче ушул тышкы саясаттын көбүнчө кандайдыр бир кадамдарда биз жаңы саясатты ушул Садыр Жапаровдун саясий багыт же мындай курсун ошо али эрте ошону айткангачы булар мындай символикалык түрдө баа бергенге дагы. Анткени бул жерде учурашып, мына мен бармын, биз барбыз, кыргыз эли турат деп баягыдай таанышып, анан мамиле түзгөндөй эле болду, а бирок баягыдадыр бир жыйынтыктар боюнча эми алдыда экен да деген. Эң негизгиси ошол конституциялык реформада азыркы учурдачы, азыр биздин угарман бар экен, биз кабыл алып коюп, андан кийин суроолорду улантабыз. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Өзү Жолдубаевич, мындай деп атпайбы, азыркы бул жаңы берип аткан конституция боюнча кээ бирибиз айтып атабыз, бул түп тамырынан бери жаңы конституция болду. А кээ бирибиз айтып атабыз, бул кичине да алымча кошумча болду деп. Ушул себептен эгерде таптак эле жаңы конституция болсо, биздин жанагы конституция күнүбүз 5 май өзгөрүлөбү, өзгөрүлбөйбү? Ушул жөнүндө айтып койсоңуз рахмат. Агабыздын суроосуна мен мындай деп жооп берейин. 2010 эле жанагы билесиздер, жайында бир конституция референдум өтпөдү беле? Ооба. Өтө оор бир абалда. Мен ошондо эсимде, мен дагы ошолдо баягы балким али эртедир, ушундай кооптуу, анан азыр эле жаңы жанагындай өрт өчүрүлүп, тынчтанып биз анан өткөндө, анан ошондо түтөп аткан учурда, буквально смысле түтөп аткан учурда конституциялык референдум өткөндө биз ошондо деле ошондо чечим кабыл алган, ошол сый менен баягыдай 5 май конституциялык күндү калтыруу боюнча. Азыр деле ушуну биз эми бул албетте жаңы конституция деп атабыз, өзгөртүүлөр эмес, ошого дагы кээ бир эми авторлор ошого да чычалап, ошого да кандайдыр бир мындай сын айтып атканга негиз болуп атат. Эми буну биз туура мындай кабыл алышыбыз керек. Бул жаңы конституция деп эле конституциялык кеңешме чечип атат. Аны дагы эми процессуалдык жактан негиз жок, эмнеге жаңы конституция, эмнеге мындай дегенде бир сөздөр болуп атат. Эми ушул көптөгөн ушундай суроолор мен деле мындай деп жооп бермей элек да. Эми биз мыйзамсыз дешет. Мыйзамсыз. Эми мындай карап көрсөң, революциянын баардыгы эле мыйзамсыз. Туурабы? Эми 2005-те деле анын эмне кайсагы мыйзам? Бул ошон үчүн революция да. 2010 деле, мына 2020-жылкы окуяларда деле эмне себептен мына биздин президентибиз 3 жыл эле туруп эле кетип атат. Анан бунун баардыгы, значит, ушул бир тарыхый процесстер болуп атат да. Тарыхый элдик түпкү, ошол элди биз суверен дейбиз. Элдин бийликтин негизги булагы эл деп айтып сыйынып атпайбызбы? Мынапчы ошол эл өзүнүн колуна алып, өзү бир сыйра баардыгын мындай кандайдыр бир силкип койгону, анан ошол жаңы конституция болуп, бирок албетте биз 5 май конституциянын күнү катары менин оюмча, мен так азыр эсимде жок экен, бирок менимче ошондой болуп калтырылып атат 5 май деп. Эми конституциялык реформа жөнүндө сөз кылганда, Эдил мырза, мына жогоруда жана биз Human Rights Watch уюмунун бир сын пикирлерине токтолуп кетпеди. Ушул жагдайда дагы бир суроо болуп атат да, мына ошол эле уюмдун мүчөлөрү дагы ачык эле айтты да, жанагы тилекке каршы конституциялык кеңешменин ишинин жүрүшүндө баягы катуу кыйкырып жаткан депутаттар сунуш пикир айтышпаганын. Анан мыйзам долбоору ошол парламентте сиз дагы аны көрүп аттыңыз, катуу сындар айтылды. Ошол учурда жанагы өкмөттүк эмес уюмдар, алар дагы бир катар жанагындай бир митингдерди өткөрүп, элдин пикирин мындай бир бурганга аракет кылышты да. Мен мындай айтайын деп атам, жанагы бирине эмеси бир берене финансылык ачыктык тууралуу. Анан биздин коомчулук азыр кайсы уюм кай жерден каржыланып, кимдин саясатын жүргүзөт, аны мындай бир билип алышкандай да. Бул демократиянын көрсөткүчтөрү десек да болот. Анан ошол эле жанагындай ар бир өзүнүн пикирин мындай айтканга укуп алышкан да. Негизи эле Эдил мырза айтсаңыз, ушундай аракеттер мындай бир элдин пикирине таасир береби?
Жок, таасир бериши мүмкүн, эми таасир ошол бирок элибиз деле мындай билет да, кандайдыр бир өзүнө эмне керегин. Аны элибиз деле мына өзүбүз мына айткандай эң негизинен 10 январда жанагынтип жабыла туруп добуш бербедиби, конституциябыз президенттик болсун деп. Мен эми азыр бул эми ушул бейөкмөт уюмдардын тегерегинде ушул талкуу, анан кандайдыр бир аны дайыма эле баягынтан бери, мурунтан бери уланып келатат. Бирок мен ошол жерде айткым келет да, кээ бир биздин алар деле бейөкмөт уюмда. Мисалы, например, кыймылбыз деп атышат, коомдук бирикмебиз деп атат. А сен деле НПОсуң. Сен деле НПОсуң. Анан НПО жоюлсун. НПО жоюлсун деп бейөкмөт уюмдарга каршы чыгабыз деп, өзү ошол бейөкмөт уюмдун, өзү деле ошол эле бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын негизинде түзүлгөн уюмдун жетекчилери айтканда мен кызыктай болот экен да. Анан кийин мен айтып коюшум керек, эми өзүбүз муну жакшы билебиз. Мен мына канча жыл ошол бейөкмөт уюмдардын ана башы болгон коалиция за демократию гражданское общество деген жетектегенмин. Мен айтып коюшум керек. Бул жерде ар бир булактын бардыгы бир тыйынына чейин банк аркылуу келет. Ошондуктан Аскар Акаевичтин учурунда, Курманбек Салиевичтин учурунда, Алмазбек Шаршеновичтин учурунда маалы менен жанагы гезиттерге баланча миң доллар алыптыр, анан баланча миң доллар келиптир деп жарыяланат атпайбы өзгөчө бир дело номер гезитинде. Анан ошондуктан бул бир 5-6 уюм бар экен, алардын бүт акчанын бардыгы ар бир тыйынына чейин бунун банк аркылуу келип, биздин салык инспекциясы болобу, банк болобу, атайын кызматтар болобу, бунун бардыгын өтө тунук, өтө ачык бардыгы билинет. А мен мына мисалы баягы 2010 жылдардын башында баягы биз дагы болу Россияны туурап баягы тышкы агент, анан баягыдай декларация, отчет боюнча тунуктукту баягыдай дагы мындай камсыз кылалы дегенге мен ошону колдогом. Мени көп ошолдо бейөкмөт уюмдар, коллегалар, укук коргоочулар сен деп мындай туура эмес түшүнүп атпайбы меничи мындай. А мен ошондо айткам, туугандар дедим. Биздин деген баягы укук коргоочу уюмдардын так-так тунуктук бар, так-так отчет бар. А давайте бул мисалы четтен келген жанагы эле мына биздин мына жакынкы чыгыштан канча акча келет. Тегеректеги мамлекеттерден канча келет. Чыгыш мына улуу коңшу канча деген аны биз билбейбизби? Же түндүктөгү биздин чоң тигил партнерлорубуз андан бир 10-100 эсе көбүрөөк акчалар келип атат. Анан биз мына көрүп атабыз, диний уюмдар бар, дагы башка уюмдар бар, маалымдоо, керек болсо чалгындоо, керек болсо жанагындай бир башка максаттар менен иштеген уюмдар бар. Ошондуктан негизинен мен айтып коюшум керек, ушул жерде биз тактыкты көрсөтүшүбүз керек. Жанагындай көбүнчө ушундай лозунгалар баягы бизде бир сөздү айтып алып эле анан баягыдай лозунг катары сүйлөй беришет го, бирок түпкү мааниси анан ошол эле заткысы керек болсо же ошонун таасири, ошол мыйзамдын өзгөртүүлөрүн ошол өздөрүнө тийип калгандарын өзүлөрү байкабай калышат да. Мисалычы. Анан ошондуктан мен айтам, мындан дагы огуш бетте тунуктук кылсак, мен толук заамын. Бирок анткени мага өзүмө кызык. Мисалы канча деген мына мектептер келип иштеп атат, керек болсо биздин жаштарды кайсы жагына буруп атат. Айылдарда жакырчылыктан пайдаланып, элибизди сен баланча кылсаң, мындай кылсаң, анан бир кап ун берип коюп, анан керек болсо Кыргыздын негизги жолдорунан башка жака ээрчитип кеткен уюмдар, күчтөр болуп атат. Мен мисалы кызыктармын. Алар ар бирөөсү отчет берип турсун. Демек ачык болуш керек. Ачык болушун деген ойдомун мен. Бул мамлекеттин анан улуттун кызыкчылыгы үчүн экен да, Эми дагы бир Элин мырза, дагы бир суроодо мына ушул конституциядагы беренелердин биринде буга сиздин дагы пикириңиз керек дипломат катары. Кыргызстан мындан ары баш баанек саясий качкындарга бере алат деген норма кирди да. Анан бир дагы кошуна мамлекетте мындай мүмкүнчүлүк жок экен. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү бул абдан бир чоң бир саясий чечим болгонун белгилеп атышат. Негизи эле баш баанек берүүгө биздин Кыргызстан биринчиден даярбы, экинчиден бул беренеге сиз дипломат катарында кандай карайсыз?
Жок, мындай албетте мындай азыр балким мындай жазылып калгандыр. Ушул сиздер журналисттер да башка аналитиктер кандайдыр бир көңүл буруп атасыздар. Бирок албетте бул биз өзүбүз көз карандысыз мамлекет болгондон кийин өзүбүздүн мурун деле ушундай укугубуз бар болчу. Бар болчу. Андан мындан дагы баш байнек берип эле келатпайбызбы? Бизге мисалы 90-жылдары эсиңиздеби Тажикстандан канча жарандар келген. Мен керек болсо азыр Лондондо билесиздер эми Афганистандан барган 100 миңдеген ошол жерде мындай өзүнүн диаспорасы бар. Көптөгөн керек болсо ошол Афганистандын элчиси да айтат. Ушул биздин туугандарыбыз ушул Бишкекте туруп калган, мен болгом, барып калгам деп. Афганистандан канча киши келип, ушул жакта туруп, өзгөчө Афганистандын интеллигенциясы башка жерлерге батпай, ушул Афганистанга, ушул Бишкекке жолу мындай оңойрок, биз ачык мамлекет болгон үчүн келип, ушул жакта мектептерибизге барып, керек болсо үйлөрдү жашап, мындай туруп, анан документтери даяр болгондо башка мамлекеттерге кетип атты. Ошондуктан баш байнекти биз мурун деле берип келгенбиз. Анан азыр деле мына канча деген баш байнек сурап издеп жүргөн, керек болсо Сириядан да бар экен бизде. Көптөгөн мамлекеттерден келип атат эми. Ошондуктан андай укук бар. Анан эми биздин сырткы коңшу мамлекеттердин деле алар бардыгыбыз көз карандысыз болгондон кийин баш байнек берүүгө ар кандай гуманитарный негиздер бар, саясий негиздер бар. Эми мүмкүнчүлүк биз батырабыз да. Аларга деле биз эми албетте колдон келишинче биз баягыда аларды тойгуза туруп бир пособие бергенге мүмкүнчүлүк жок. Бирок аларга ошол негизинен ошол коопсуздуктубузду, ошол башка жерден качып кирип келген эмелерди биз аларды батырабыз. Биз дайыма эле ошол элибиздин тарыхында деле бар эмеспи? Баягыдай эл кылып алып ошолорду кошконго деле алар. Ооба. Рахмат. Урматтуу угармандар, 0502 392190 0312 392190 телефондор аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Эдил Жолдубаевич, жаңы долбоордогу баш мыйзамдын долбоорундагы дагы бир жагдай бул жогорку кеңеш да, парламент. Парламенттик башкарууну жокко чыгардык, деги эле партиялык системаны жокко чыгарып жатабыз деп ар кандай пикир айтып, элге мындай бир ойлорун кайра айтып аткандар дагы жок эмес. Бирок ошол эле учурда ошол парламенттин депутаттарынын саны кыскарды деп жазылып турат долбоордо, 90го түшүрүлдү деп. Андан кийинки ошол кандай келет, эмне болот, анын бардыгы конституциялык мыйзам менен бекитилет деп атпайбы? Анан ошол демек бул парламентке дагы чоң жоопкерчилик берилип аткандыгы да. Анан парламенттин сапатынан да көп нерсе көз каранды болоорун биздин өлкөдө акыркы 10 жылдагы көрсөттү да. Туура айтып атасыз. Туура ушул парламентибизди кээ бирлерди угуп калсак эми парламенттик система жоюлуп калды, парламентте жоюлуп калгандай эле чырылдап атышат. Албетте парламенттин орду, ошол парламентте мыйзам чыгаруучулардын, ошондой эле кандайдыр бир ар кандай көз караштын чоң конституциялык орган, эң негизги биздин ошол жерде бийликтин көбүнчөсү ошол жакта болот да. Ал президент деле болуп калат. Президент өзү чече албайт. Баары бир ошол жерде ийри отуруп түз кеңешип, биздин жогорку кеңешибиз чечет. Анан ал жерде деле туура конституциялык мыйзам деп атабыз. Ушул азыркы жогорку кеңештин курамы дагы бир канча ай өз ишин улантып, узартып, анан бир канча өтө маанилүү мыйзамдарды кабыл алышы керек. Ошол эле шайлоо кандай система менен, канчосу ал жерде дагы мындай компромисс ошондой болгон. Баягыдай конституциялык кеңеш менен тегерегинде деле баягы анткени азыркы мамлекет башчысынын көз карашы толугу менен бир мандаттуу округдарга өтөбүз деген көз карашта болчу. Анан ар кандай саясий күчтөр ал киши менен сүйлөшүп атып, жок деп атып, ал дагы макулдашып, ал дагы мындай бир компромисске барып, эми болуптур, анда толугу менен 100% мурунку бир мандаттуу округдарга кайтпасак дагы, анын канча бир округу, значит, эме болсун, бир мандаттуу округдан, анан тигил 55 мандаты деп атабы, канча мандаты парламенттик системадан баягыдай бир ошол эле улуттук каршылыктар, жаштар, аялзат кандайдыр бир өзү кирип келгендей ошол жерде мүмкүнчүлүк алгандай деген компромисске барып атат. Бул мамлекет башчы ошондой бир кандайдыр бир сөзгө келгени чын да.
Анан эми көрө жатарбыз албетте. Мен оюмча сапаты деп атасыз, өтө маанилүү албетте. Анан мен ошол кичине мындай бир ирония да эми кызык. Эң негизги ушул биздин азыркы жогорку кеңештин курамын жана жеке бир канча депутаттарды эми мазактаганга чейин барган биздин социалдык жанагы тармактардагы биз немелер эми ушундай шылдыңдап атышты. Эми азыр ошолорду эле угуп көрсө алардан өткөн баягыдай демократ же болбосо эл өкүлдөрү жок экен да. Эми ошону да биз мындай бир кыска ой менен кандайдыр бир узак мөөнөттүү мындай бир мамлекетчил кандайдыр бир көз караш болбой атат да. Элиза Ибраевич, жана жаңы конституцияга ылайык президентке чоң жоопкерчилик бар да. Анан буга каршы пикирлерде бул бийликти узурпациялоо сыяктуу деп кабыл алып ушундай айтылып атпайбы? Мына ушул узурпация эмес экенин кантип түшүндүрсөк, мисалы үчүнчү, эмне үчүн ушул жанагындай нааразычылык митингдерге чыкканда ушул сөз көбүрөөк колдонулуп атат да, бул узурпация деп. Мына президенттикке кара укуктарды күчөтүү болгон бир улуттук кадам деген сыяктуу кандай кылып мындай бир жок, мына бул узурпация деген сөздү эми кээ бирлер айтып атпайбызбы, түшүнбөй эле сүйлөй беришет. Мына мисалы парламенттик система деген конституцияда мисалы ошол эле 2010-жылы конституция кабыл алынганда президент символикалык эле фигура болушу керек эле. Тышкы саясаттын бардыгын премьер-министр чечиши керек болчу. Бизде мисалы ошол 2010-жылы ошол эле биздин жакынкы партнер мамлекеттерибиз бизге кайрылышканда, ой туугандар, биз эртең бир күнү саммит болуп калса, СНГ президенттери чогулганда силерден ким келет дегенде бизден премьер-министр барат. Мына мисалы жанагы Ангела Меркель канцлер федеральный болуп туруп, ал барат. Германиянын президенти барбайт, канцлери барат. Мына азыр мисалы Армениянын президенти барбайт, Пашинян премьер-министри. Ошондой эле негизде азыркы жүргөн жашаган конституциябызды биз туура толук аткарган күндө ошол президенттик саммиттерге премьер-министр барышы керек. Тышкы саясаттын бардыгын премьер-министрибиз негиздеши керек эле. А бирок андай болгон жок да. То есть башынан эле биз ушул конституция менен жашаган жокпуз. Президент, ошол жердеги ошол күнкү президент Атамбаев, ошол президенттик эле бийликке айлантырып эле тышкы ички саясатта мына азыр жер үй боюнча маселе болуп атат да. Жер үй боюнча бизге 100 миллион доллар берилген. Ошол 100 миллион долларды берилгенде жанагы сатып алган киши 100 миллион доллар акчаны бергенде аны мисалы парламент же өкмөт эч кандай талкуулабастан эле Атамбаев 100 мектеп салып коебуз деп койгон. Мындайда ал киши ошо мен айтып атам го, конституциялык учурда ал хотя бы ал чечсе дагы туура анын көпчүлүгү бар эле, ал ошончо тилин алышат эле, ал ошол башка бирок премьер-министр аркылуу айтылышы керек эле да. Жок, мындай эле прям бир эле сөзү менен аны 100 мектеп салабыз деп туруп, анан бирок бир 50 мектеп да салынбай калып, жанагы ипподромдорун салып алышты го. Мисалычы, мына ошону узурпация деш керек. Бир президент ошол ал эч кандай конституциялык бийлиги жок туруп эле, мурун эле мына биз өткөн 10 жылдын ичинде кайдагы парламенттик система? Бир эле президент чечип атпады. Керек болсо ал киши туруп алып, мага мисалы мындай келди, ал кишинин администрация башчысы камалып калганда мага алып келишти, мен камабай деле коет элем, бирок камаганга туура келди, мен камадым деп. А сен кимсиң камагандай? Сенсиңби тергөөчү же сотсуңбу? Же ошону күнөөлүү кылып таап койдуңбу? Ал камагандан кийин уже камалыш керек, значит күнөөлүү болуп табылышы керек деп. Мына ушундай сөздөрдү узурпация десек болот. Мисалычы. Анан кийин бирок азыркы учурда бизде айтып атам го, ушул эле шоу уланышы керек. Анан эле ар кандай эле бирөө чыгып жанагындай мыйзам долбоорлорун киргизе беришет го. Биз мындай эле чочуп кеткендей эле биз уксак эле мындай минтиш керек экен, Ар бир эле бир депутаттын колуна берип койсо эле, анан бирөөсү бияка тартат, бирөөсү жака тартат. Анын ордуна эми бир бийлик келип, анан узак мөөнөттүү мындай толук кандуу кандайдыр бир план менен иштейлик. Ал кандайдыр бир мыйзамдар бардыгында кабыл алынса, бул случайный мыйзамдар болбой, а булдай бир багытта, бир программада ошол багытты камсыз калындырчу мыйзамдар болсун
деген ошондой бир күчтүү мындай ишенимдүү бийликтин келгенин кээ бир ошол туура эмес түшүнбөгөндөр чала мындай кыска ойлор алар ошол айтып атышпайбы узурпация деп. Ал эми узурпация эмес. Ал эми деген узурпация эмес. Ал ошол бийликтин, мамлекеттин кандайдыр бир керек болсо мен бул сөздөн коркпойм, бир элибизге мындай бир кожоюн келгендиги ал узурпация деп айтууга болбойт. Рахмат. Ал болбойт. Азыр бизде угармандар бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз сизди. Абдан жакшы талкуу болуп атат. Эдил мырзага суроодон мурун биз нарымдык врачтардын атынан мен Шайлообек Байкең апаң менен чогуу иштеп калдык. Биз эми сен менен сыйныктанабыз. Эдил. Рахмат. Бауреке, сиз Британияда иштеп келбедиңизби, посол болуп? Жели кадыр деле иштеп атасыз да? Азыр деле иштеп атабыз. Мен бере турган суроонун мааниси мындай эле. Жанакы жаңы конституцияны кабыл алгандан бери курултай жөнүндөгү маселе чоң талкууга түштү. Эми бул Англияда дүйнө жүзүн ушул демократияга баштап аткан Англияда цивилизациянын туу чокусу деп коебуз, Великая Британия деп атабыз. Ушул жерде палата лордов деген бар. Сиз жакшы билесиз. Палата лордов бул алып көргөндө түпкү теги биздин курултайга аябай окшош. Элдин талабын, элдин мүдөөсүн, элдин кызыкчылыгын абдан коргогон палата лордов. Мунун мааниси өтө чоң да. Эми булар анан кийин баягы мыйзамдаштырып эмеге келбедиби, бийликке. Эми палата лордов кээде ушул мурунку баягы королева башкарып турганда ушунчалык таасирдүү болчу, даже этегинен силкип отургузуп койгонго чейин барчу да. Эми биздин боореки элдин ичинен чыккан ушундай боореки ата-бабадан берки келаткан ушу курултай институту калыптанып кетсе кандай болот эле? Сиздин көз карашыңыз кандай ушуга? Рахмат чоң. Рахмат, бул өзүбүз биздин доктор агабыз Шайлообек Байке. Сиз тааныган. Бизди тааныган, бул кишини өзү жалпы эле элибиз тааныйт. Биз дагы студияга байма-бай чакырып турабыз. Ооба, бул кишини. Анан биздин мен айтсам эми кээ бир кишилер таарынат. Мына бул билимдүү өзү ак сөөк кишилер өзү ушул ак сөөктөргө тартат да, ошол палата лордовдарды сүйлөп атат агабыз. Бирок бизде ага курултайды кээ бир кемчөнтөйлөр кара тамандардын институту катары кабыл ала алышты да. Значит, эң эле ушул көчөдө жүргөндөрдүн анан кип жана куруу кырктардын Ким катуу турса, ошолордун эле бийлиги, значит, орнойт. Биз ошолорду келип алып эле анан каалагандай бир жылда бир келип чогулат экенбиз. Анан ошол бийликтегилерди тартат экенбиз жоопко. Анан каалагандарды шыпырып түшүрөт экенбиз дегендей бир ушундай бир благородный идеяны. Анан ошондой дагы айтканда мен Конституциялык кеңешимде 2-3 жолу мындай тартыштык да. Ооба. Курултай дейт. Мурун курултай болгон, анан ушундай болгон. Анан Чыңгыз хандын учурунда дагы ушундай курултайлар чогулганда деп мен ошондо айттым да, эй, туугандар дедим. Силер курултайда эмне ошол чогулуп алып туруп анан Чыңгыз ханды эмне башын жулчу экен, ошол курултай деп. Андай да болбойт да. Значит, курултайды дагы ошол бир ата-бабалардан айтат. Мен бирөөсүнө экөөсүнө айтканга да туура келди да. Бир 10 жылдан бери айтып келатам. Эй, кимиң ошол биздин кыргыздын тетиги тарыхый курултайга кимиң же сенин кимиңдин атаң жакын келчү эле. Сен бирөөлөр да жакын келмек эмессиңер аякка. Аякта жанагындай эми улуу кандайдыр бир олуя акелер, баатырлар отурганда. А бизде ошондой бир туура эмес түшүнүп алып, курултай ошол бир кара таман кемчөнтөйлөрдүн институту катары кандайдыр бир популизм. Ошондой эле сурулуп келип эле, анан любойду эле монтуп карып эле, бир тартып эле, анан жанагындай да бир сөз болду да. Жана курултайларды курултайды киргизелик, анан 2000 кишиден болсун, анан ар бирөөсүнө удостоверение берип коюшубуз керек. Анан келгенде деп биз туура түшүндүк да, айланайын. Бизде бул 120 депутат. Ар бирөөсү кирип келип эле, мына бул доктор агабыз билет, керек болсо ошол медсестра эмес, санитарканы азыр депутат кийлигишип уже орноштуруп калган.
А елестетсеңіз 2000 курултайдын депутаты болсо ар бирөөсү министрди барып мен сени ушул 1 жылда чогулчу курултайда алып чыгып алып сени сөгөм десе анын айтканын аткарат да. Ошондуктан буну баардыгын биз туура түшүнүп айтышыбыз керек. Bunun бардыгын эми биз мамлекет болгондон кийин биз мурункудай радоплеменной строй эмес да. Биз толук кандуу курултайбыз. Анан кийин дагы эжекелер мындай да, баягы митинг же курултай дегендер сөздөрдү мындай айтат да, баягыдай бир күнү дейт, бир жылга бир жолу чогулушубуз керек. Баягы айтып атат да, баягы эми тарыхый курултайда 10 жылда бир жолу жанагы тигил бир жээкке барып чогулгандай. Азыр у нас постоянный курултай идет мына. Түнү күнү түнү басылбай ачык Facebook'tu ачсаң, толугу менен эми ким кандай пикир, кандай айтып атат, суроо, жооп, пикир, катуу сайгылашуу, пикир алышуу, ошол ал эмне курултай эмеспи? Мына демократиянын эң негизги алдагы талкуу. Алда талкууда. Эдил мырза, бизде Альберт Эсеналиев деген Facebook пайдалануучу эртеден бери өзүнүн пикирлерин жазып атат. Референдум өтөт, конституцияны күч менен болсо да кабыл алышат, бирок президент ушул эбегейсиз берилген укуктарды туура мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгы үчүн пайдалана алабы же кайра эле мурунку президенттердин кейпин кийбейби, өзүнүн кызыкчылыгы ойноп кетпейби, бүт бийлик бир колдо болгону терс кесепеттерге алып келбейби деп тынчсызданып атат. Анан дагы сизге тиешелүү, бийликте турганда Эдил мырза бийликти мактагандан башка айласы жок да, каршы сүйлөй албайт да деп айтып атат. Ал эми курултай боюнча сиз менен келишип атат окшойт. Курултай деп элди алдагандык, ал эч нерсени чечпейт, жөнөкөй эле формалдык коомдук бирикме болуп калат деп. Бул эми мындай да, мен ушул Альберт мырзанын кааргандайлары ушундай бир айтып атам го, бир кемчөнтөйлүк бизде мамлекеттик деңгээлде ойлонгон мындай бир ой жүгүртүү тилекке каршы аз болуп атат. Баардыгыбыз эле ушул ашканада отурганда эле абысындарда эле айтышабыз да, бирибизге сен кошоматчы, анан сен мындай деп эле бир өзүбүзгө бир моралдык жактан эле сеники чын, сенин мындай бир сын айтабыз да, мындай жеке. А мындай алыскы, мындай кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде мындай бир тарыхый, бир саясий бир мааниде бирибизге кандайдыр бир так көз карашыбызга. Мисалы мен эстеткенге эми эстетиш керек да буларга. Мен ушул 10 жыл бою Атамбаевдин учурунда так ушул конституцияда туура эмес кыйшык отурдуңар деп айтып, демократияны туура эмес түшүнүп эле калып эле ошол псевдо демократияны жабынып алып, байлар отуруп алдыңар. Кыска кой менен вообще жүрбөйсүңөр. Анан мени канча жаман көрүп атышты. Ошол эле Facebook'та жабыла жатып болу, сен сынчысың, ушул сен жакшы иштеп аткан бийликти көрө албай атасың деп. Мен айтып аттым, учуру келет, көрөсүңөр, учуру келет. Мына биздин жаштар ушуга ишенип канчасы ошол керек болсо мамлекетке талкаланга чейин биз бардык, өмүрлөрү кыйылды, бирок ошонун баасы туура болбой калды, чыкпай калды, анты бузулуп калды дегендери мына азыр чын чыгып атат. Туурабы? Ошол мага ошон үчүн кандайдыр бир сөз айтса дагы мен баардыгын көтөрөм. Мен ага деле көп мен терикпейм. Бирок жанагы эми президент, биздин бийлик башчысы мына элдин бул эми үмүт экен да. Үмүт, бизде мына керек болсо үмүт ыңкылабы деп да айттык го. Ооба. Ошол элибиз, байкуш элибиз дагы бир жолу үмүт кылып атат. Эми үмүтсүз шайтан дейт. Үмүтсүз шайтан дейт. Анан кээ бирлерибиз эле жанагы тигил эмени үйлөп чет дейт го, тигил. Оозу күйгөн. Анан эми албетте үмүт кылабыз да. Биз Садыр Нуркожоевич Жапаровду жанагынча эл шайлап атса, ага чоң милдет, чоң жүк, чоң жоопкерчилик түшүп атат. Эми ал үчүн мен жооп бере албайм. Же биз сиз же дагы башка бирөө же аны биз периштеге эле прям теңеп эле ал сөзсүз түрдө актайт. Жок жыргалчылык, жок баардыгын деп эч ким биз айта албайбыз. Ал киши өзүнүн анан азыркы учурда мына кээ бир жерде мен кечээ Facebook'та окуп калып таң калып калдым. Бирөө чыгып алып 6 айдан бери отурат дейт бийликте. Антип карап көрсөм, действительно 4-октябрдан бери 6 ай өтүп кетиптир. Ошондой го, мен да өзүм таң калып калдым. Бирок эми 6 ай эмес го. 6 айга жете элек го. Ушундай эле ошондуктан үмүт кылалык. Мен, например, үмүт кылгандан кандайдыр бир
ошол бир жакшылыкты тилегенден мен, например, аны бир мени кошоматчы десе дей беришсин. Мен ушул мамлекетимдин бекемделишине мен кызмат кылам. Элимдин ушул эмесине, мүдөөсүнө мен ушул кандайдыр бир каалайм, андан мен эч качан тартынбайм, эде терикпейм. Бизде бир угарман бар экен. Жетишербекен, саламатсызбы? 3 минут алабыз. Саламатсыздар. Кыскача, ага. Атырап. Ооба, айтыңыз кыскараак. Угулуп атса. Вакалерибиз 1 минут алабыз сизге. Азыр мен Эдилбай мынандайда мен мынагы сот, тергөө, прокуратура боюнча сиздин бир жакшы мнениеңизди угайын дедим. Мен Боржиев Какен деген Бишкектен. Мынагы бирөө тогурдаса кесилет да. Анан кийин ошол адамдардын укугун урдаган сот, тергөөчү, прокуратура эмне үчүн жоопкерчилигин тартпайт ушулар. Анан мынагы ушул өрт чатактын баары элдин нааразычылыгы ушул соттордон, прокуратурадан, тергөөчүдөн болуп атпайбы? Ооба, бизде ошол мен дагы өтө баардыгын эле камап салып эле, анан элдин дагы ошол бизде азыр ушундай бир кандайдыр бир маанай туура эмес болуп атат. Биринки болсо эле камап салыш керек деп эле мындай бир эми эл азыр өтө ыза да. Өтө жакыр жашап атабыз, ачыкка жашап атабыз керек болсо эми сөздүн ачыгы. Анан ошол эле бирөө эле мындай жанагындай бир уурдады деп эле анан бирөөнү камап койгондо ошону менен бир тоюп кеткендей болуп атабыз да. Мен азыр сөзүмдө туура эмес түшүп калышы мүмкүн, бирок туура өтө көп акыйкатсыздык бар. Акыйкатсыздыктан улам мына азыркы президентибиз 11 жылга кесилип араң чыктыбы? Вот. Анан ал киши ушул маселелерди өтө жакшы түшүнөт деген ойдомун мен. Бир суроого жооп алганга үлгүрөбүзбү? Мына Венеция комиссиясынын кеңештерин дагы аябай бир чоң пикир кылып кабыл алат да. Ушул Кыргызстан үчүн канчалык керек? Анан мунун мааниси барбы азыр? Мааниси пикир катары, кандайдыр бир кеңеш катары ал бар. Бирок Венеция комиссиясы бизге бийлик эмес, бизге жооптуу эмес. Бизге кандайдыр бир көрсөтмө берип каңгылабайт, эч кандай кыла албайт. Анын баардыгын өзүбүз чечебиз. Жаңылабызбы, жаңылбайбызбы, ал өзүбүзгө керек, өзүбүз чечебиз. Рахмат, урматтуу радио угармандар, тилекке каршы убактыбыз соңуна чыкты. Абдан кызыктуу маек болуп жатты эле. Биздин студияда Конституциялык кеңешменин мүчөсү, Кыргыз Республикасынын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугундагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Байсалов Эдил Жолдубаевич болду. Сизге ыраазычылык, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Бүгүнкү уктурууну Талайгүлдөр алып бардык. Бизге убакыт бөлүп, бизге уккан, бизге суроо салган угармандарым бар болуңуздар. Ошондой эле биздин кесиптештерибиз Азиз Чокморов жана Чынара Асылбекова дагы иштешти. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин. Рахмат.